Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун Айтмакчы рубрикасы. Айтмакчы, бул рубрикада күндүн орунттуу жаңылыктарын айтып беребиз. Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова, биз менен чогуу болуңуз. Айтмакчы, Финпол Чүй облусунун Жайыл районунда сулуулук салону деген атты жамынып иштеп жаткан кумар оюндары ойнолчу клубду аныктады. Маалыматка караганда аталган клуб Кара-Балта шаарынын Карл Маркс жана Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишинде Лаванда деген сулуулук салон катары иштеп жаткан. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тинтүү учурунда атайын программалар менен камсыздалган компьютердик жабдуулар, акча каражаты жана башкалар табылган. Ошондой эле ичинде кумар оюндарын ойноп жаткан кардарлар олтурган. Аталган факт боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылды. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бир ай өтүп-өтпөй эле буларды үй камагына чыгарса чоочубаңыз. Мыйзамсыз иш кылгандары деле, киримтөбөлү деле айтор акчасы баары кармалганынан дагы чыкканы көз ачып жумгуча болуп калбадыбы. Ну, пошла Не, руки прочь. Не трожьте меня. Дуйте лесом. Ножки. Аштык болсо баштык жок. Бекер вакцинаны сактоо маселеси. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги BioNTech вакцинасын сактаганга муздаткыч сатып алганга акча жок. Бекер вакцинадан баш тартышы мүмкүн экени жөнүндө кабарлар коомчулукту кабатыр кылууда. Саламаттык сактоо министрлиги өз кезегинде мындай маалыматты четке кагууда. Она сказала гениально! Это шедевр! Это невероятно! Кыргызстанга коронавируска каршы бекер вакцина 2 партия менен келет. Ковакс альянсы аркылуу биринчи калктын 3%-на жетиштүү 200 000 доза, андан кийин 20%-га жетиштүү 1 200 000 доза алынат. Алардын ичинде BioNTech вакцинасы дагы бар. Аны алып элге жеткирүү үчүн $2 миллион керек экен. Себеби аны сактоо эрежеси -70, -80 градус. Ал үчүн холодовой цепь деген керек экен. Холодовая цепь дегени вакцинаны учактан тосуп алып, ооруканага, жерлердеги ФАП бейтапканаларга чейин тийиштүү температурада ташууну камсыздоочу система деп түшүндүрөт адистер. Ал өзүнө автоунаа, муздаткыч, контейнер жана башка жабдыктарды камтыйт. Кайран гана президенттик парламенттик шайлоодо чачылган асман чапчыган миллиондор. Эми адам өмүрүнө керектүү учурда муздаткычка $2 миллион таппай калганы өкүнүчтүү. Баса, Орусиялык Московский комсомолец басылмасы дагы Кыргызстан Орусиядан 500 000 доза вакцина сурап кайрылганын жазып чыккан. Кыргыз өкмөтү сурагынан жагынан камчы салдырбай калды көрүнөт. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле социалдык тармактардан Bizon Check It KGZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.